Тилектештер. Талдан соғып жасаған эки себеттин бакандап көтөрүп, колуна кичинекей күрөгүн кармап, көчөдө жүргөн элдин отуруп турганын аңдып бир кытай жигит келе жатты. Анын жашы быйыл 21 чыгат. Өңү азган кара тору, мурду кетирээк, көзү кууш, бет сөөгү чыгыңкы, мүчөсү келишкен. Кийиминин өтө жупунулугу турмушунун начар экендигин ашкерлеп турат. Көчөнүн бурулуш жерине келип бир адам олтура калды эле, бул жигит жүрөгүн белендеп бери жактан жүгүрдү. Бирок бул жигит жеткенче бир бала тиги олтурган адам тура калганда күрөгү менен илип алып басып кетти. Жигит болсо өкүнгөндөй бир улутунду да кайра басты. Бул жигит Алымдын досу Личан эле. Анын кылган кызматы ушул. Ушун этип көчөдөн адамдын таштандысын жыйнап барып, шал айдаган байлардын бирине тапшырат. Андан алган анча-мынча тыйыны менен эптеп үй бүлөсүн багып турган бир бечара. Личан кечке көчө кыдырды. Таап себетине салган нерселердин жаманчытына карабастан көтөрүп алып Мамин жундун күрүч айдалуучу приказчигине барды. Опко байланган кызыл букадай күлтүйгөн приказчик момолой чычкандын тишиндей болгон үстүңкү эки тишин орсойтуп, себет көтөрүп келген Личанды кыйыгы менен билинер билмес карады да, Личанды көрүп турса да көрмөксөн болуп, колундагы кичинекей канжарын соро, наша аралашкан тамекинин түтүнүн бурк еттирип койду да, булк этпей олтуруп калды. Кожоюн, бул көтөрүп келгенимди кайда төгөйүн дегенсип, Личан илгери карай бир аттап тура калганда, приказчик эмнегедир жийиркенгендей мурдунун үстүн бир аз тырыштырып, тигиндей алып бар, төгүп ташта дегенсип, Личанга карабай туруп колун кыса гана шилтеп койду да, канжасын соруп калды. Личан жогорлой басып барып, себетиндегисин төгүп, себеттин ичин тазалап, кайра келип эмгегине көбүрөөк акыс сурангандай, жалынычтуу көз караш менен приказчиктин алдына тура калды. Приказчик Личанга карабай туруп, өтө элпек жана сылыктык менен эми кете бериңиз дегендей кылып, сол колун сырткы дарбазага карай сунду да, дарбазадан себет көтөрүп келаткан экөөнө сарайдын төр жагын көрсөттү. Андай кылбаңыз, үйдө таптакыр деп Личан сөзүн бүтө электеп, приказчик топонго семирген өгүздөй уунай тура калды да, кече мурдагы күнү аз алып келгениңе карабастан көп акча бергенмин. Анткени сенин турмушуңдун начар экендигин эске алганмын. Бүгүн алып келгендериңди ошого тоголоймун. Бар, деди да колун сыртка карай сунду. Личан бардык күчү менен жалынып, кандай да болсо бул таш боордон акча алып, үйүнө бирдеме сатып баргысы келди. Бирок приказчиктин өңү менен көзү бузула баштады. Өнүңдү чыгарбай дарбазадан чыгып кет. Болбосо кордук көрүп каласың, дегенсип, колун сыртка карай сунган боюнча көзүн акшыйтып турат. Личан шордук кантесин, кечке кылган эмгегин эч опо көрбөй, жаман себеттерин көтөрүп алып үйүнө жөнөдү. Сарыбайымдын учуна чыга албай келе жатып, үйүнүн тушунан өтүп кеткенин да сезбей калды. Ал 3-чү көчөгө барып кайра үйүнө келди, бирок күндөгүдөй күлүңдөп шарт үйүнө кирип барган жок. Себеттерин акырын жерге коюп, дабышын чыгарбай отурду. Ма, эмне дейсиң айланайын? Курсагым ачты. Личандын келер учуру болуп калды, деген энеси менен карындашынын сөзүн угуп, Личандын заманасы куурулду. Күнүн тапканын күнүн өлбөс оокат кылып тургандыктан үйүндө үнөмдүк кылайган нерселери жок, же сатууга ылайыктуу буюмдары жок. Ай, куураган турмуш ай, эч болбоду дегенде бир му жерим болсочу деп, Ли көзүнүн жашын кылгыртып туруп, эми алым келип калса кантем дегенче көчөдөн алым кирип келди. Урматтуу угармандар, эскертүү. Бул жерде ма деген сөз эне деген мааниде, ал эми му деген сөз бир танапка жакын жер деген мааниде колдонулду. Ай, куураган турмуш ай, эч болбоду дегенде бир му жерим болсочу деп, Ли көзүнүн жашын кылтырытып туруп, эми алым келип калса кантем дегенче көчөдөн алым кирип келди. Хома, деп алым күлүп аттан түштү. Хо, деди да, Личан акырын ордунан туруп, алымдын атын алды. Анын жүзүндө терең кайгы бардыгын алым сезди. Алым көпкө чейин Личанды карап турду да, эмне, кабаң бүркөө? Ушул заманда эзилген шордуулардын кимисинин кабагы жарык дейсиң деп, ал өзүнүн кыйналган кысталган кыйынчылыктарын айтып берди. Алым Личанга көңүл айтып, тамак алып келүү үчүн супакандан алган 20 даачанды берди. Жинхуа Личандын энеси, жашы 40ка барып калган ичке бойлуу кууш көз, кыйгач каш, ак жүздүү аял.
Куу турмуштун запкысынан анын жашы 60ка барып калган сыяктанып турат. Санже болсо Личандын карындашы, жашы 15те. Энеси мүчөлөнгөн көзү карагаттай, кара чачы кундуздай, көлөкөдө өскөн гүлдөй үлбүрөгөн кыз. Бирок кийген кийими анын нускалуу мүчөсүн төмөн басып, көрүнүшүн көрдөй кылып турат. Мындан бир нече жыл мурун өзүнүн баласы Личандай көрүп, келген сайын эркелетип тамак берип жүргөн алым экенин Жинхуа жана эле эшиктин тешигинен шкаалап тааныган. Бирок тааныганды кантет? Түлөгөн тайталакай самтыраган кебетеси менен учурашуудан уялды. Анын үстүнө кызы дагы безилдеп тил албады. Ал тышта, Жинхуа менен Санже үйдө. Бири-бирине көз катыша албай, узун санаанын учук эрин жоготушууда. Дүйнөсү түгөл төрт түлүгү шай болгонсуп, 20 даачанды колуна бек кармап, Личан базарга жетип келди. Базар ичи тар, адам көп. Майда чүйдү алып сатуучулар менен дүкөн арасы толгон. Бири-бири менен кагылышып, ар бери өтүүнүн өзү чоң машакат. Көчөнүн тардыгы менен адамдын көптүгүнө карабай, аттарынын мойнуна 10 чакты коңгуроону тагып алып, пош-пош топ айдап, бай уулдары жорго салдырып жүрөт. Ой, качкыла! Шеетайдын уулу, Шаңыянын уулу жорго салдырып келе жатышат, деп базардагы эл как жарылып эки жакка качып калышты. Күрүт жеген коржорголор турсунбу? Көз ачып жумганча этекчеңди дуулдатып өтүп кетишти. Ай! Ак деген эки үн туургондардын кулагына шак эте түштү. Эмне болду? Тебилетип кетишти. Качкан элдин баардыгы кайра кылышты. Үймөлөктөгөн калың элдин ортосунда сунган колу менен кирген бутун тартпай бир кытай чал жатты. Оозунан аккан кан, көзүнүн сүзүлүңкүрөп ачылышы, бетиндеги нурунун өчүшү анын келбесине кеткенин белгилеп турду. Ой жаным, ох деп безилдеген уйгур жигитти ары жакта бир канча адам тегеректеп турат. Эмне болуп тур? Оң колу сыныптыр. Бир буту да чыгып кеткен көрүнөт, дешип турган элдер аянычтуу мүнөздө кабактарын бүркөштү. Айланайын ата, деп өлгөн чалдын башын кучактап бир кыз, бир эркек бала олтурат. Чалдын аркасынан кошо өлчүдөй болуп кемпири да боздойт. Бирок булар боздогондо эмне кылмакчы? Шумурай шум замандын тартиби Кашкар шаарынын ичинде ошондой курулган. Атына коңгуроо такпай көчөдө жүргөн адамга каалаганча жаза буйрушат. Коңгуроону тагып коюп, койдуруп же өлтүрүп кете берсе айып эмес. Буга өкмөт адамдарынын эч кимиси кийлигишпейт. Бир оңбогон тартип. Базар ортосундагы чуулдаган калың элди көрүп, эки балакчы жетип келди. Биринин колунда жука сары калак, калактын эки бетине айрыкча жол менен майда кумдан жабыштырылган. Экинчисинин колунда майга ийилген кызыл табылгы чыбык. Пош, деп бадаларылап бара жаткан уйдай пышылдашып, эки балакчы жан-жагындагы элди көмөлөтө түртүп, укпай калгандары калак же табылга чыбык менен чаап келе жатышат. Өлгөн чалдын чырылдаган балдарын боздогон кемпирин көрүп, санаасы санга бөлүнүп, өзүнүн атасы өлгөндөгү окуяны көз алдына элестетип туруп, пош, топ бакырып келе жаткан балыкчыларды Личан байкабай калды. Кулагың жокпу? Деп балакчынын бир колундагы калагын Личандын жаагына жаны өткөндө анын бетинен кан жая берди. Личан жаагын бир сыйпап алды да алдында өтүп бара жаткан балакчыны көк шилиге бир койду эле, ал бети менен жер сүзүп барып жыгылды. Экинчи балакчы умтулганда аны буту менен ээкке тээп чалкасынан түшүрдү. Мындай шумдукту көрүп турган эл туш тарапка качып калышты. Балакчылар урган адамды таппай калышты. Колуна урунган адамдардын жазасын бере баштады. Карап турсаң, тамсилдеги козу менен карышкыр көз алдыңа элестейт. Үйдү көздөй качсам, кармап же таап алабы деген кооп менен Личан тетир качып олтуруп көк жерге барды. Жаагынын айрылышына кайыл болуп, балакчыларды урганына кубангандай анда-санда жылмайып да коет. Колундагы 20 даачанды 5-өөнү жоготуп, 15-ине жарымы жок бирдемелерди алып, жатаарда үйүнө келди Ли. Алым олтура ээригип, акыры атынын жанына барып жатып, уктап да калган эле. Личан алымдын уктап жатканын көрүп, өзүнүн кечиккендигине уялса да, үйгө кирип укта десе боло деп энесине ачуусу келди. Бирок Личандын ачуусу келгени менен чыга турган пайда, өзгөрүлө турган эч нерсе жок. Эне, курсагым ачты, деп кандын үстүнө жатып, Санже да уктап калган. Жаман чырагын үлүңдөтүп, Санженин аягында Жинхуа олтурат. Үйдүн ичинде үйрүп салаар жаңы эч нерсе жок. Жаман чырактын курумунун боз тамдын ичи капкара ышка айланган.
Жинхуа алдағандай терең ойды. Чырақтың жарамсыз жарығы Жинхуаның өңін өлген адамдықы сияқтантып қылып көрсетіп тұрады. Ал қимылсыз отырғандықтан таштан жасап тамбуырына жүліп қойған байырқы бір статуя сияқтанады. Беті башы қызылала қанға боялған қалуы менен Личан кіріп келгенде Жинхуаның жүрегі оғызына тығыла, ол тұрған орнынан ырғып тұрып, «Емне болды?» деп қалтырап кетті. «Эч нерсе болған жоқ», деп сабырсыз қолындағыларын жерге қойып, «Алымды жалғыз қойбай үйге киіріп, же жанына барып ермектешіп отырсаң боло», деп Личан енесіне алая бір қарады да теріс бұрылып кетті. «Бұл ой сенден бұрын менделе балам. Жоқ барға қарабай, аш-жалаңач бұл орды санабай, екеуің егіз туылғандай ойнап жүргеніңер енеңдің есінен шыққан жоқ. Балам, екеуің мұштымдай анделек уырдап жейбіз деп, Маминжундан таяқ жегеніңерді есімде. Ет жүректі елжіретіп сені қандай сүйсем, алымды да ошындай сүйерімді білесің ле. Бирок адамгерчилик, ызаат, ыйба деген нерсе менде да бар го. Ушул кебетем менен уялбай, кантип алым менен учурашам, деп Жинхуа ыйлап жиберди. Өз суроосунун жообу бетине тамга болгондой, Личан унчук албады. Энесинин сөзүн таяк менен урганда каттуу учуратты да Ли кайра чыкты. Ал алымды ойготуп, келе эргетер сөздөрдү айтышып көп олтурушту. Каныбекти түрмөдөн куткаруу жөнүндөгү ойлорунда макулдашышты. Ли, тамакты кайда жейсиңер? Деди энеси. Мында алып келиңиз, деди Личан. Личандын бул сөзүн укканда уялып турган Жинхуа менен Санже сүйүнүп кетишти. Үйдө эч ким жок экен десем, энең үйдө беле, деди алым. Ооба, Санже экөө тең үйдө, бирок, деп күнөөлүү адамдан бетер сөзүнүн акырын айта албай Личан жер карады. Байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Алтынбаш аман болсо жокчулук эмне кылат дейсиң? Энеңди чакыр. Учурашып чогуу олтуруп тамак жейле. Эртең менен атымды сатып үй бүлөңө кийим алып бергин, деди алым. Личан алымдын сөзүн угуп турган кулагына ишенбей, кайта суроого сөз таппагандай көзүн бажырайтып, жүзүн күлүмсүрөтүп, алымды тиктөө менен катты да калды. Ай аяктап калгандыктан түн караңгы. Элдин бардыгы жаткан. Эмнегедир чочулашкансы булам эки жакты карашып, алым, Личан, Чанчин үчөө короодо олтурушат. Булардын кеңешинен чоң коркунуч күтүшкөнсүп, эшик алдында Жинхуа менен Санже олтурат. Ушул аспаптар жетишет го, деди алым. Жетишет, деди Чанчин. Тапанчаны мен алайын, эки шамшарды экөөң ал, деди алым. Аттың, көңүлдөгүдөй курал болсо гана, деди Личан. Ар ким бары менен базарлайт эмеспи? Биздин колдон келе турган иш болсо, балким, бул аспаптардын да кереги жок чыгар эле, деп Ли айта үчөө жарактарын коюндарына катып, чолок саптуу сойгоклорду ичтерине байланып, короодон чыгып жөнөөгө камынганда, садагылар, койгула десем болбой койдуңар, деп үйдөн чыга келип Жинхуа ыйлап жиберди. Анын көзүнө алдагандай коркунуч элестеп, үнү да калтырап турду. Корко турган эч иш жок, кайгырбай жата бериңиз, дешип үчөө короодон чыгып кетишти. Чанчин Личандын атасы менен туушкандын баласы, алым менен Личан Маминжунга малай болуп жүргөндө, алда малай болуучу. Үчөө жардылыктарына жабыкпай, кокустукту жолтоо деп эсептешпей, бирге ойноп өсүшкөн. Бирок Маминжундун башын айра чапкандыгы үчүн Чанчиндин жалгыз агасы Хэчин 10 жылдан бери түрмөдө. Ал белгисиз мөөнөт менен салынгандыктан түрмөдөн качып чыгаары белгисиз. Айбада калымды эриштип баргандагы уйгур жигит менен бирге шал салынып турган Кытай жигит ушул Чанчиндин агасы Хэчин эле. 10 чакты күндөн бери үчөө түрмөнү эчен айландырып карап көрүшкөн. Чанчин болсо 10 чакты жылдан бери түрмөнүн эчен кыйын учурлары менен дагы тааныш болгон. Ошондо да кайсы жеринен бузуп кирүү керек деген ой үчөөнүн башын катырып келе жатты. Түрмө боз топурак кирпичтен айландыра салынган. Коргон, калыңдыгы бир саржандан ашык. Сандаган шордуулардын аргасыз аккан терлерине жуурулуп, эрксиз эмгектеринен ширелетип жасалгандыктан аптан бышык. Түрмөнүн аркасы катар дубал, андан ары Кытай поруму менен жасалган үйлөр. Бул тарабынан күндүзү кароолчу турбайт, түнкүсүн гана турат. Түрмөдөн 5 саржанча алыстыкта 5 түп тыт жыгач турат. Кеч күздүн керимселдүү ызгаарынан тыттар жылаңач калган. Алымдар эптеп олтуруп тытка жетишти. Төмөнкү бурчта мылтыгын колуна кармап, ары бери басып турган кароолчуну көрүштү. Жогорку бурчта бир кароолчу мылтыкты кучактап турат. Бирок ал таш сыяктуу катып калган. Уктап турат.
Жок, бизди карап турат. Жок, уктап турат, деди Чанчин боору менен жылып жөнөп. Чанчин илбирсче чап этип, кароолчуну оң колу менен бакалоордон алып, сол колу менен оозун басты. Аңгыча берки экөө да жардамдашты. 2 минут чамасында Личан кароолчунун тышкы кийимин кийип, мылтыгын кармап бурчка тура калганда, "Ой, эмне кылып жатасың?" деген аркы кароолчунун үнү чыкты. Личан унчукпады. Берки экөө Личандын аркы бурчка жашынып тура калышты. Көп кечикпей теге эргип турган кароолчу да басып келди. Жолдошунун уктап калганын көрүп, "Муну эмне кылсам? Айткандай баягы кегимди алайын, бирок Шетайга айтсамбы, же мылтыгынын бирдемесин уурдап алып, каттуу жазалаттырсамбы? Же мындан ары айтканымды орундатып тура турган коркок билиш кылып алсамбы?" деп кароолчу эки жагын карап ойго кетти. Акыры мылтыгынын затворун чыгарып алмакчы болуп, акырын олтуруп затворду чыгарып жатканда, Личан мылтыктын көчүгү менен төбөгө бир койду. Берки экөө кароолчунун үнүн чыгарбай баса калууга умтулса да, андан эч үн чыкпай турган болгондугун билишти. Бул кароолчунун кийимин Чанчин кийип, аркы бурчка барып тура калды. Алым сойгокторун алып, Каныбектин тушу ченден тамды теше баштады. Бирок коркунуч көп болгондуктан сойгоктун дабышы каттуу чыгарбай, топуракты акырын гана кемиктей сайып түшүрө баштаганда, "Качкыла!" деп Чанчин бери жүгүрдү. Алым менен Личан тамдан аттай качты. Чанчин тамдын кырына чыга калганда, артынан балдырап чыккан мылтык үнү менен кайра кулап кетти. Алым менен Личан Чанчинге карап кайра умтулганда, тамдын ары жагынан удаа атылган мылтык үндөрүн угушту. Аңгыча болбой тамдын кырына 2 черик чыга калды. Личан колундагы шамшарын шилтегенде, чериктин бири тамдын кырына арта салынган бойдон сулады. Беркиниси сойгок менен Алым башка чапканда кайра кулап кетти. Түрмөнүн айланасындагы мылтык үндөрүн укканда Каныбектин эт жүрөгү оозуна тыгылып, бүткөн бою дүрүлдөп, көзү тумандап, келечек үмүтү бошко чыккан сыяктанып, ырайымсыз ажал тилектештерин бүт жалмап, эми жалаңдап өзү алдына келип тургандай боло түштү. Күн улуу шашки болуп, элдин баардыгы күндөгүдөй кесиптерине киришти. Бирок убактысыз атылган замбиректин үнү элдин баардыгын таңдандырып, кулактарын делдейтти. "Атигине, кара жилек. Ким өлдү болду экен? Ой, ким өлүптүр? Шетай. Кандайча, ооруппу? Киши колдуу болуп, капырайды. Түрмөнүн аркасын казып жаткан бир адамды атамын деп өзү өлүптүр. Шетайды өлтүргөндөр да колго түшүптүр. Анан кароолчудан экөөнү өлтүрүп, Шетайды тамдын кырына коюп кетиштир. Дагы бир черик өлөсөлүү болуп калган имиш. Алардын ким экенин билиндиби? Анысын укканыбыз жок. Жүргүлөчү байкап көрөлү" дешип, көчөдө жүргөн элдин ар кимиси ар түрдүү сөздү сүйлөшүүдө. Акты көөдөй, кенени тоодой кылып апыртуучулар аркылуу бул кабар Кашкар шаарынын бардык жерине таркаган түгөнбөгөн жомок, укмуштуу бир сыр болду. Көп убакыт өтпөй замбирекчилер күрүлдөп, сурнайчылар ызылдап, күтүлбөгөн чуу чыкты. Укмуштуу кабар угуп учу кыйрына түшүнө албай самсыган эл ошол чуу чыккан тарапты көздөй агылды. Көчөдө кар жок, бирок карандай суук көздөй тешиктен көлдөй болуп учургансыйт. Сууктун өкүмүнө моюн сунгансып, тамдын тешигинен, короонун эшигинен баштарын чыгарып, мурундарын арчууга дарманы келбей, жаактарын түктөйтүп балдар турат. Малбазардын жанындагы кичине аянтчага эл бакылдап толгон. Аянттын күнчыгыш тарабында 3 адам дарга асылып турат. Кимде-ким дарга асылып тургандарды таанып берсе, сураганын беребиз деп жар чакырткандыктан элдин баардыгы дарга асылгандарды карап жатышат, бирок алардын көпчүлүгү көрүүгө кызыккандар. Дарга асылгандар үчөө тең жаш жигиттер. Үчөөнүн тең баштары ылдый каралтылып, буттарынын бармактарынан асып, кыйнап өлтүргөн сыяктуу. Мына бул жигиттин ким экендиги белгисиз. Тиги экөө мурунку дарчылар эмеспи? Ооба. Ал экөөнү эмне үчүн аскан? Түрмөнү тешкен тетик экен. Ал колго түшкөндө алып барып жазасын берген десе, тиги эки дарчы алып келип башын төмөн каратып даргасып таштайт. Чындыгында да ушундай эле. Бөрк ал десе баш алуучулар желдеттер арасында, айрыкча ушул учурда Кашкар ичинде көп эле. Чанчин колго түшкөндөн кийин алып барып жазасын бергиле десе, тиги асылып турган эки азаматтар колунан келишинче уруп, анан башын төмөн каратып, бутунун бармагынан даргасып ташташат. Санына ок тийип, жана өлөөрчө таяк жеген адам кандай абалда болуп калаары белгилүү го. Өлүү кандын бардыгы төмөн карата сарыгып, Чанчиндин бетин казандын кара көөсүндөй кылып салган эле. Анын ушинетип таанылбай калгандыгынан жана сен экөөң ушунун жолдошу болсоң керек деген ой жоруулардын аркасында
тиги эки азамат өздөрү да даргасылган. Эгер Чанчиндин ким экендигин билине турган болсо, анын үй бүлөсү эмес, жакындарынын баардыгы Шеетайдын курбаны болуп кетери сөзсүз иш болчу. Алым менен Личан Чанчиндин кийиминен таанышты. Бир тилектеш алтындай курбусунун абалын көрүшкөндө көздөрү оттой жанып, ичтери туз куйгандай ачышты. Бирок кайгы капыларын тыштарына чыгара алышпай, ичтеринен сыздашты. Доотайдын колдонгон чарасынын эч нерсе чыкпады. Тилеген тилектештери миң кайталап которуп, карашып, түркүм түмөн чараларын колдонушса да, Чанчинди эч кимиси тааный алышпады. Курбусунан айрылган экөө башына кара түн түшкөн сыяктанып, кабактары түнөрүп, көз жаштары кирпиктери менен кошо ирмелеп, кечкурун үйлөрүнө келишти. Чанчиндин кабаарын уккандан кийин Жинхуа менен Санженин чыркырап ыйлаганы ал экөөнүн кайгысын мурункудан алды канча көбөйттү. Өткөн жылы бир майрамда Доотай эки кара качырды арабага коштуруп келе жатса, Чанчиндин атасы кабактан чаагылат. Ал буут качырлар алып качып, Доотайдын жанын 4 чарчы кылат. Чанчиндин атасы кокусунан учураган болсо да, карасанаган болуп эсептелип, аркасына 100 камчы бала курулганда ошол балактан айыкпай өлүп калган. Агасынын зайыбы 10 жылдан бери зарлап жүрүп, акыры күйүткө чыдабай, кечээ жакында өлгөн. Карыган энеси болсо, күйүттүн күүсүнө көз жашын бийлеп олтуруп, эки көзүнөн ажыраган. Кагылайын Жинхуа, Санже, балдарын жылан соргон торгойдой муңга баттым. Куйрук, жалсыз куландай куу чүйүп чөлдө калдым. Эми уруксат кылгыла. Мен өлөйүн. Өз колуңар менен көмүп койгула деп Чанчиндин энеси 3-4 жолу өлүмгө аракет кылган. Бирок өлүүгө мүмкүндүк беришкен эмес. Чанчиндин энеси Жинхуа, Санже үчөө үйдө олтурат. Алым менен Личан эч сөз айтышпай короодо олтурушат. Түндөгү кеңештердин аягы ушундай болуп аяктадыбы деп асман жылдызы алдагандай көңүлсүз муңайыш менен караган сыяктанат. Тилектештердин бул жолку тилеги ушундайча болуп аяктаганын чартарапка кабар кылууга шашкансып, түндүк тараптан соккон муздак жел түштүккө карап кетип жатат. Аргасыз Алым. Кийинки бөлүмдөрдө